7-мартта Түп айылындагы Жаз кинотеатрында Жогорку Кеңеш депутаты Акылбек Түмөнбаев аймактын айымдарын 8-март айылдарын эл аралык күнү менен куттуктады. Түп райондук мамлекеттик администрациясы уюштурган иш-чарага Жогорку Кеңеш депутаты Акылбек Түмөнбаев, Түп район акими Канбек Адиев, акимдин орун басары Элмекан Дүйшөбаева жана Сабыр Орозов атындагы музыкалык мектептин чыгармачыл тобу катышты. Райондун 5 айыл аймагынан келген 75 көп балалуу жана батыр энелер, ошондой эле райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон айымдар чакырылган. Салтанаттуу иш-чарада 8 айымга Жогорку Кеңештин ардак грамотасы тапшырылды. Мындан тышкары Агдан, Сонун жана Элита соода борборлору тарабынан 75 айымга баалуу белектер берилди. Иш-чаранын алкагында райондук билим берүү бөлүмүнүн алдындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун колго жасалган буюмдарын көргөзмөсү уюштурулду. Ошондой эле Тасма айылынын Бугу эне самын чыгаруучулар жамаатынын жана Сүт булак ишканасынын продукциялары, райондук борборлоштурулган китепкананын китеп көргөзмөсү орун алды. Майрамдык иш-чара Жаз кинотеатрынын атынан белек катары көз ирмем тасмасын көрсөтүү менен жыйынтыкталды. Mart günü Nige Kongul Caydары Alamke'nin uşul gün Apakem din bayramı Kutluklar bir Jaz bayramınız kutlu olsun. Uçağınız kızıl çoktay gülgöt olsun. İyigilik жылы olasın bardı işte. Canınızda jarkıldağan baldar bolsun. Bek turup barın arka taştağız. Yaşoğunu жазgı gülдөй baştağız. Jaratkan ümitimizni kabul kılıp biz üçün дағы 100 жыл yaşadınız. Аялдардын орду өзгөчө болуп келген. Алар саясатта, илимде, маданиятта жана коомдук жашоодо терең из калтырып, элдин өнүгүшүнө чоң салым кошушкан. Ала кетсек Курман Жандатка 19-кылымдагы эң белгилүү мамлекеттик ишмер айым. Бибисара Бишиналиева, кыргыз балет өнөрүнүн жылдызы. Сүйүмкан Жапарова, Илимпоз жана окуу өнөр жайында эмгек сиңирген кызматкер Гүлөйпа Жүзүмалиева. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Зууракан Иманкалыкова, Кыргызстандын туңгуч киноактрисасы педагог Айша Карасаева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Ырыскан Кашкарбаева, мамлекеттик жана коомдук ишмер Шеңгүл Болжурова, мамлекеттик ишмер журналист энциклопедист котормочу Мелискүл Оморова. Бүгүнкү күнү ушул биздин районубуздагы айымдарды куттуктап, ошол мына билим берүү тармагында, медицина тармагында кызмат кылып, эмгек кылып, үйдө эне жумушка келип, ошол өздөрүнүн ишин кылып аткан айымдарды бүгүн куттуктап, баягы 8-март эл аралык майрамы болуп аткандыктан биз мен дагы ошол өзүмдүн кичи мекениме, ошол өзүмдүн районума келип бүгүн грамота, ыраазычылык кат тапшырып, ошол кылган эмгектерин баалап, Жогорку Кеңештин төрагасынын атынан Нурланбек Тургунбекович атынан тапшырып сыйлап, ошол районубуздагы айымдарды куттуктап, мына жаңы эле чыктык.
өзүңүз көрдүңүз. Эми баягы бейиш эненин таманын алдында дегендей, ошол айымдарыбызды ар дайым урматтап, сыйлап келген кыргыз эли бар. Ошонун ичинде мен дагы кыргыз элинин бир жигитимин. Ошондуктан айымдарыбызды ар дайым урматтап, сыйлап жүрөбүз. Анткени эне билесиздер, үйдүн куту, ошол баланын энеси, эне жөнүндө кандай гана жакшы сөздөрдү айтпайын, ошонун бардыгына татыктуу айымдарды ар дайым сыйлайбыз, урматтайбыз. Бир эле районубузда эмес, кыргыз эли мамлекети боюнча айымдардын бардыгын куттуктап, өзүмдүн сөзүмдү дагы айтам. Кудай буюрса эртең бүрсү күнү ошол Facebook'та, соц тармактарда көрөсүздөр. Кудай эми мен биринчиден айтам да, ушул мамлекетибиздин түптөлүшүнө, кармап турушуна ошол энелерибиз, айымдар өтө таасир берип, себепкер деп айтам да.